Бұл майрам өте оор, өте ıyık, өте татып білсек жаңылмаймыз. 5 yılga soğuş ulanıp, ok diye de ölmedim. Allah Teala cenigim, aman etmediğine kaytasın degene kendine. Бүгін 9 май Улуу Ата Мекендик согуштун аяктаганына 77 жылдын 100 болду. Ага карата 01:00 аскер бөлүгүндө жеңиш күнүнө арналган митинг реквием болуп өттү. Улуу Ата Мекендик согушта душмандар Москвага жакындап калган учурда аларга катуу каршылык көрсөтүп, борборду коргоодо өз эрдиктерин көрсөткөн легендарлуу панфиловчу жоокерлерди эскерүү менен алардын эстелигине гүл чамбарлар коюлду. Иш-чара аскердик оркестрдин коштоосунда өтүп, ага 01:00 аскер бөлүгүнүн командиринин биринчи орун басары полковник Алмазбек Абдибаитов, Ош гарнизонунун аскер бөлүктөрүнүн командирлери, ардагерлер жана аскер кызматкерлери катышышты. Ошондой эле жеңиш майрамынын алкагында Ош шаарындагы согуштун ардагери Касымбай Жолдошевди куттуктоо менен ардагерге жоокердик азык-түлүктөр тапшырылды. Согуштун ардагери аскер кызматкерлерине батасын берип, кызматтарына ийгиликтерди каалады. Андан сырткары түштүк батыш оперативдүү командачылыгына баш ийген аскер бөлүктөрдө да ушундай иш-чаралар уюштурулду.